Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler, amansızlarby. Bugün K500 Dalavat Çağrı'nın intibagında Kürşe'ye dat basıp ketken eken, juup tazalap, химикаттары менен даттарын обработка кылып, азыр краска берип жатабыз. Краскабыз пол матовый краска, цвети шоколадный коричневый. Силерге да ушундай кызматтар керек болсо, биз менен байланышсаңар болот. Кыргызстандагы эң таанымал, эң алдыңкы куудул агаларыбыздын бири Тынар Курманалиев агабызга конокко келип калдык. Алыстан азыр Жалалабадтабыз. Сиздерге, биздин көрүүчүлөргө агабыздын мал чарбачылыгын, дыйканчылыгын тартып, көрсөтүп, керектүү кеңештерди алып бермекчибиз. Андыктан биз менен бир болуңуздар. Арык тагып турат бачы Кока-Кола. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келиңер жигиттер. Кандайсыздар? Жакшы, Денсаулыктарыңыз жакшы? Жакшы, Кудайыма шүгүр, өзүңөр. Жакшы. Куш келипсиңер. Рахмат. Жалалабад жактыбы? Ооба, Жалалабад аябай жакты. Өнүгүп кетипсиздер, агай. Жалалабад өнүгүп, анан сиздин дагы чарба өнүгүп атат дегенден чарбаңызды көрөлү деп келип калдык. Куш келипсиңер. Негизи гөлдөн болом дедиңби? Ооба, мен өзүм гөлдөн болом. Мен негизи арашаны биринчи гөлдөн алып баштагам. Кимден алгансыз? Башатын. Гөлдө Ишен деген дос балам бар. Ошол Ишен деген досуман эң биринчи алганда 2 баш кой алгам. Анан 2 баш кой экөө тең эгиз тууп 4 козу берди, 2 кой. Берекелүү болгон экен. Берекелүү болду. Ошол арашанын башташып кеттинде, башташында Ишен досумун мындай салымы зор десем болот да. Ошол жигит мындай жол көрсөтүп, ошол эмеси менен мына Кудайга шүгүр эми туар анда ар жак бер жагы 30га жетип калды. Бул сарайдын үстү толо чөп болчу мурда. Толтура чөп жийчүбүз. Койго, малга деп. Анан жана сандан сапатка деп мындай ойлонуп көрсөк, чынекенде жөн эле ушунун үстүнө толтура болуп чөптү жедирип отуруп турдум да. Азыр эми ондон биягын эле жыйып коем. Жетет. Мындай сапатка өттүк десек болот да. Сатсаң акча, кармаганга оңой, азбай, мына көрдүң өзүң жоошмо мынтип. Жок, Өздөрү келип ушинтип жоош койлор. Анан качан башталды? бүт баарын быйыл 2-нчи жылга кетип атат. Арашан. Ооба. Анан бүт баарын линиялары менен алгамын. Оны кетип бараткан кой. Ошол кетип бараткан кой жанагы атактуу Шарпей деген кочкордун кызы ошол. Прямой кызы. Бул жерде Бланин деген кочкордун кыздары бар. Бланин деген кочкордун баласы бар, өзүмө ар карап туруп, ошол Бланинин баласы. Бүт ошол кандары менен да булар. Анан ушул алып келип, чарба кылып кармап атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Сонун экен чарбаңыз. Бул айылда сиз туулуп өскөнсүз да, ушул жерде. Анан мурда мал кармап, ушинтип чоңойдуңуз беле, өзү кой кайтарып, жылкы ат үстүндө дегендей. Эмнеге ушу мал чарбачылыкка келип калдыңыз деген суроодо. Мен негизи бала кезимден ушул атам менен апам колхоздо малда иштешип, бала кезимден эле кой, уй, жылкыга аралашып чоңойгом. Анан ошондон бери эле мындай мен үчүн бир башкача нерсе да мал кармаш. Хоббиби? Хобби болуп калганбы. Анан мынтип акылдуу өздөрү. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператору менен тосуп ал. Ушинтип өздөрү акырын жайытка чыгып кетишет. Анан кечке маал болгондо караң кирейин дегенде кайра өздөрү келип калышат. Ертип чыгышып. Сону үйрөтүп койбоско аларды. Байкем кара үйрөтүп койгон. Анан ошол малда жүрүп эметкен үчүн малга жакыныраакмын. Негедир. Кээ-бирлери жаңытып көлдүн боюна барып алып, шортипчен жатып эс алат го. Балык кармап. Балык кармап. Мен тескерисинче келип
Koylar jayылып жүрсө жерге чыгып, козулардын ары бери чуркаганын көрүп, кулундардын ары бери чуркаганын көрүп, жылкымы көрүп, ошолорду көрүп рахат алам. Сон алыста жүрүп, гастролдоп жүргөндө видеодон көргөзүп койчу. Тиги кандай болуп калды? Тиги козу чоңоюп калдыбы деген учурлар болобу? Көп эле болот. Көп эле болот. Байкеме чалып коем. Койтуду десем, койтуду. Кайсы койтуйду? Палан койтуйду. Көрөсүп коёбуз анан телефон. Азыр эми заман жетишип калбады. WhatsApp'тан тартып, видео кылып тартып жөнөтүп коет. Кээде баягынтип видео звонок кылам. Анан тетигинде алып камера коюп койгом. Аны бул жакка телефонго улап алгам. Карап турасыз. Анан ушундан карап коем. Сон. Эми карап койдум. Анан негизи мен ошо башка мал кармагандарга деле ошо кеңеш бермекмин. Сандан сапатка өтүшүбүз керек. Көрүп турасыңар, жайыт маселеси аябай кыйын болуп кетти. Жылдан жылга жайыт маселеси тарайып атат. Анан сандан сапатка өтүшүбүз керек. Ошол арашан коюн жайылталы деп, элге келгендерин жайылталы деп. Муну эртең муну дебесе келаткан 4-майда эл аралык выставка өтөт Жалал абадта, Тел-Торап майданында. Анан ошол жерге келип дагы ушул арашан коюна кызыккандар болсо, шакшы таза кандуу койлорду алып кетсе болот. Сиз алып чыгасызбы өзүңүз? Мен выставкага бир кочкор алып чыгам. Анан моминтип мындай коюп койгон көрдүң, чөп тарткыч. Муну үстүнөн эле коюп турат, майдалап тартат. Беретесиздер да. Ошондой. Дагы бир суроо агай. 24 жыл болуп турду сиз сахнада жүргөнүңүзчү. Бир убакта атаң айтат эле. Мына дарыбыздын кабын алып барып күрөң тарпага салып бер дегенде көтөрүп келип алып, күрөң тарпактын жанында отуруп повторуну тазалап таштайт элең анан повтор. Анан 24 жылда баягы мал чарбачылыкты хобби деп калбадыңызбы? Бирок эмнеге ушуну таңдап алдыңыз хобби катарычы? Балким башка дагы бир нерсе, балким башка бир бизнес кызыкпадыңызбы дейм. Жок, ошол нерсе кызыкпадым айтпайм. Ушу кичинемен ушул малга жакын болуп чоңоюп, атка жакын болуп чоңоюп, ошондонбу негедир башка нерсеге кызыккан да жокмун, аракет да кылган жокмун. Бизнеске жок, колуман келбесе керек меники. Билбейм. Кызыкпаган үчүнбү негедир эметпедим да. Мен угушум боюнча Бишкекке үй салып атыптырсыз. Майда бүтөт экен. Ооба, пайдасын айтып берейинби? Ушул койлордун козусуна ошол үй турду, жалган айтпасам, Кудайга шүгүр. Жардам менен, өтө жардам болду. Өтө жакшы жардам болду. Буйрса конокко баралык. Кудай буйрса, үй бүткөндө келип. Демек, арашаны багып бул жөнүндө хобби эмес, бизнес катары да караса болот. Эми бизнес катары караса деле болот, ооба. Бизнес катары караса деле болот. Себеби муну багып, козусун сатып, пайдаланасың. Бизнес катары десе деле болот. Сиздин чарбачылыкта эң кымбат сатылган козулар же кочкорлор бизнес алып караганда былтыркы мен өзүм мурда жыл баштадым, анан былтыр козуларды саттым. Аркасын $1800 алдын 2000-2600 чейин саттым. Сон, машалла, сон. Ошол. Демек, үзүрүн бир жылда көрүп баштаган. Кудай буйрса. Сон. Ошо менен үй туруп аткан экен. Ооба. Дагы суроолордон жылкылар кайсыл жерде? Жылкылар жайлоодо азыр. Жайлоого кетти. Канча жылкы бар? Жашыруун болбосо. Жететем өзүбүзгө, Кудайыма шүгүр. Бир үйүр. Ооба. Бир үйүр бар. Бир үйүр бар. Жылкыларга да кызыгасыз. Ооба. Алар да асыл тукум. Алар да асыл тукум. Эми баарын сапаттуураак эметиш керек да. Айтып сандан сапатка дегенден кийин кой кармайсыңбы, жылкы кармайсыңбы, тоок кармасаң деле, эмне кармасаң деле сапаттуусун кармаган жакшы да. Баардыгы кайсы нерсе болбосун, сапаттуусу жакшы да. Кийимдин деле сапаттуусу жакшы дегендей. Ушундай. Жылкылардычы улакка же алдагы бизнес катары карайсызбы, жакшы көрүппү же кандай? Жок, жакшы көрүп карайм. Жакшы көрүп. Жакшы көрүп карайм, ооба. Анан эми керек болсо, инилер болсо, тааныштарга кулуңуздан бири сатыңыз дегендер болот. Белек кылып бересиң. Ошондой эле. Той аштарга алып барасың дегендей. Ооба. Ошондой пайда. Улакка да кызыгат экенсиз, мен билишимче. Ооба, мурда кызыгып эметип жүрчүмүн, акыркы 2 жылдан бери жок, барбай калдым. Себеп? Эми бизде жана аламан улак деп коет. Мен өткөндө айттым, ушул аламан улакта
эми ал жерде көрүп жүрөсүңөр да. Мындай тартибин бузуп беришти да. Жерден түшүп көтөрүп алып бере коюшуп, жипке байлашып, башка кылышыптар. Эме кылышты. Ошондон гана баргым келбей калды. Эрежелери бузулуп баратканына Ошого эле, ооба. Ошого. 5-5? 5-5ти көрүп турам. Аны такай көрүп турам. Кайсыл командага жан тартасыз? Мен кайсы командага эмес, мен балдарга жан тартам. Кимди жакшы көрөсүз? Манасты. Манас Ниязов агабыз. Чыныгы, палванда чапкылат. Сонун агабыз бар, чынында кыргыз. Мен билгенден, мисалы үчүн достук менен ынтымак ойнойт дейт го. Мен аны достук менен ынтымак ойноп атат деп эсептебейм. Мен Манас менен ынтымак ойноп атат деп ойлойм да. Достукта Манас жалгыз ойнойт да, мен көз карашымда Манас жалгыз ойногонун эле байкай алам да мен. Бул сизге эменейкин да, футбол сүйүүчүлөр бар да эми көп. Ооба. Криштиану Роналдо жалгыз эле ойноп жүргөн. Ооба, ошондой эле болуп калат, ошондой эле. Сон агай, сиздин айылыңызды көрүп аябай мындай жакшы бир элес калды да. Мен да өзүм айылымды сагынып кеттим да. Жөнөкөй, карапайым, суроо. Ушул айылда чоңойгон, өскөн мезгилиңизден бир эсте калган учур. Ошо мал кармап жүрүп, балдар менен. Кет өйүстү көрдүңбү? Ушул жак мурда Гил деген колхоздун алма багы эле да. Анан эсимде мектептен келатып, анан ол жерде сай бар мындай. Секирип өтөбүз сайынан. Анан сумкама толтуруп алма бакка, алма урулукка кирип, алманы көтөрүп чыгып келатып, анан чуркап келип, секирип, чардын кырына чыгып калып, сумкам оорду алма. Чалка менен кетип, лайка суга түшүп бир аккан эсимде. Келгенде кеткенде ошол нерсени эстеп коем, бир акканым эсимде да. Сонун күндөр өткөн экен агай. Бул жерге байма-бай келип турасызбы айылга? Тез келип турам. Канча убакта бир жолу? 15-20 күндө келип турам. 15-20 күндө. Эмне үчүн бат-бат келесиз? Өзүңүз шаарда үйүңүз болсо, ишиңиз болсо. Мен буга чейин интервьюларымда айткам, Бишкекке такыр көрө албай койдум деп. Себеп? Билбейм, ушул жака тарта берет. Айылдын эмеси башка да. Эркин өсүп калган үчүн. Айылда кенен чонон, шаарда билесиз да. Бардыгы эле ушул акча дүйнөдө эле ушу кичке акчанын аркасынан жүргөн, эртең менен туруп жарымы Дордойго, жарымы Ош базарга, жарымы Ак үйгө, жарымы Көк үйгө кетет. Жок. Даже туугандарың деле үйдөсүң барайын дедим эле десең, мен бир жака бараттым эле дешелим да. Пейилдер эле кызыкта, шаарда жашагандарыкыча. Айылдын пейили жакшы да. Азыр мисалы үчүн бул жерден эч кимди үйдөсүңбү деп сурабайсың да. Любойдун үйүнө кирип бара бересиң. Ассаламу алейкум, кел, андай, мындай. Шаарда андай эмес. Шаарда. Бүт барып, тырышып эле, аракет кылып эле, жарышып эле жүргөндөр. Айылда туулуп, айылда чоңойгон үчүн айылга тарта берем. Ошол. Сизге өзүңүздүн баягы эми сиз таанымал Кыргызстандагы эң алдыңкы кудул агаларыбыздын бирисиз. Бирок эгер ушундай таңдоо боло турган болсо, мал чарбачылык же ошол өзүңүздүн кесибиңиз аркалаган. Сизге кайсынысы көбүрөөк? Өзүм кесибим. Өзүңүздүн кесибиңиз. Демек жаңылбай ошону таңдагансыз. Өмүрүңүздү ошого арнап келатасыз. Көпчүлүк айтат го, мен кокус байрамын кайра баштап калсам, мындай баштап, кандай баштабакмын дейт го. Жок, мен кайра баштасам деле ошо сахнадан баштамакмын. Өзүм жакшы көргөн кесибим, өзүм сүйгөн кесибим, өзүмө жагат. Мен өзүмдүн кесибиме любой министрдин, любой депутаттын жумушунан мен өзүмдүн жумушума өйдө көрөм. Сыймыктанабыз агай. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Бизге ошондой бактылуу мүнөттөрдү тартуулап, күлкү тартуулап, мындай бизге бир сүйүнүч тартуулаган биздин агабызсыз. Анан дагы акыркы суроолордон бири мал чарбачылыкта кээ бирөө таң калат да, $100,000, $10,000 сатылды, $200,000 сурап атат десе, кээ бирөө ишенбейт. Бул өзү туурабы кылынып аткан ушундай аракеттер? Мына аракеттер туура эле, туура. Сиз 20,000, 50,000 айтасыз да, $150,000, $200,000 алып атат биздин асыл тукум кочкорлорду көрүп атасыз. Бишкекте, Чүйдө. Бул деген нерсе жакшы нерсе. Мен айтып атпаймынбы? Ал $20,000 сатып алган болсоң, демек ошонун козуларын сен сатасың. Ошол акчага эметесиң. Алуучулар болбой калбайбы деген суроолор да бар да. Азырынча болбой калбайт го, себеби азыр мисалы үчүн Монголия, Азербайжан, Армения, Россия бүт ошол жактардан бери, Казакстан, Өзбекстандан бери келип алып атышат.
Бул эми башталды го. Бул башталыш эле, Бул буга чейин башталышы. рекламалоо Бул эле. башталышы, бул башталышы. Анан эми кайсы жерге чейин барат, эми Кудай билет, эми аны көрө жатарбыз. Сон. Ашал. Агай, чоң рахмат. Рахмат силерге дагы, ишиңерге ийгилик болсун. Келгениңерге чоң рахмат. Сиздин короңузду көрдүк, койлоруңузду көрдүк. Рахмат сизге. Жакшы конок болуп кеткиле. Буйруса. Анан азыр өзүм Токтогулга концертке шашылыш жөнөп аткам, болосо бир кененирээк отуруп силер менен бир. Буйруса кийинкиге дагы